Азыр бүгүнкү тема стеклоподъемник, электроруль, электросиденье. Бунун себеби мындай да. Булардын принцип работасы бирдей. Простачы. Мисалы, принцип работасы бирдей болгондон кийин ал просто мотор. Отурушта деле ошо мотор, айнекте деле ошо мотор. Просто ошо мотор да. Бир эле мотор просто ар жерде иштетип калат. Бирок баягы кнопкалары, мисалы рульдүн мындай кнопкасы бар. Нары түрсөң руль кирет. Ошо кнопкалар эле размерлери бөлөкчө болушу мүмкүн. Принцип работа ички системасы бирдей болот да. Бул дагы мынакей реле менен эле. Эки 5 контакттуу реле көрүп турганыңардай. Ошол баягы центральный замокто кандай болсо ошондой эле. Бирок бунун бир эки айырмасы бар. Мисалы, кнопкасы бунуку пружиновый. То есть сен кнопкасын басып туруп кое берсең, кнопка өзүнүн абалына келет да, мындай басылган абалда калып кетпейт. Мисалы, баягы сигналды басасың, өз пружинасы кайра тебип коет го. Бул кнопкадагы айнектики именно сен бастыңбы, кое берип койсоң кайра өзүнүн баягы нейтральный, типа, вот нейтральный. ылдыйга бастыңбы, кое берип койсоң кайра ортого келип турат. Өйдөгө бастыңбы, кайра ортого келип. То есть кнопкасы ошондой функция бар да айнекте. Потому что айнек баарыбыз эле машина айдап жүрөбүз, кнопкасын басып туруп кое берип коет турабы, биз өзүнүн ордуна келип калат. Бунда ошол именно ошол өзгөчөлүк бар. И моторунда өзгөчөлүк бар. Мисалы, обычный активатордун ичинде жөнөкөй эле кичинекей мотор болот дагы, ток берсең мындай иштеп, не деп коет? Функциясы азыраак да. Бунун мотору более функционный. Мындай айтканда, ичи навороченный. Биринчиден, термопредохранители мындай башкачараак иштелген. Термопредохранитель деген кокустан силер кнопканы өйдөгө кылдыңар, кнопка ушул абалда сынып калды деп коелук. Анан моторго ток барып туруп калдыбы? Моторго ток барып туруп калганда мотор күйүп кетиш керек да туурабы? Ток барып. Мотор күйүп кетпеш үчүн бир жагына термопредохранитель коюп коет. Баягы ысыганда токту өткөрбөй коет. Кайра музаганда өткөрө берет. Ошондой термопредохранитель коюлат. Ошо термопредохранитель мурунку мындай усиленный да. Мисалы, ушинтип иштебей калдыбы, кесе кнопка оңдоп коесуң. Ал бир жума ошентип жүргөн болсо деле, бир жумадан кийин оңдоп койсоң кайра иштеп кете берет баягычы. Мисалы, активатордуку бир ошондой кылып замкание кылып койгон болсоң, ал отказ берет да сразу. Башка коюш керек. Бунуку эми баягы кымбатыраак мотор, ошон үчүн мындай ошондой карайт. Ошолор жөнүндө сүйлөшөбүз. А так калган мына 87ге плюс бермей, 87 ага минус бермей, 30дан чыгат дегендери ошол эле. Схема ошол эле схема. Жайгашкан жерлери башкача болуп калышы мүмкүн, мисалы. Ошон үчүн более подробный мен силерге бияка жазып алайлы. Мотор ичинде термопредохранитель жөнүндө сүйлөшөбүз. Үчүнчү жайгашкан жери. Төртүнчү кантип текшеребиз? Мына ушу 4 нерсе жөнүндө сүйлөшөбүз. Так. Биринчиси мынакей схема. Схема көрүп турганыңардай эле жөп жөнөкөй, простой. 5 контакттуу реледен экөө турат. Экөө эми ушу экөө биригип туруп бир кызматты аткарат. Мындайда релени жаттаганда биз мынтип жаттайбыз туурабы? Мына бир релени өзүн карасак, бул реле дейбиз, 30-контакт 87А 87 дейбиз. 30дан кирген ток реле өчүк болсо 87Адан чыгып турат. Реле кошкондо 30-87ге аттап, 87Адан үзүлөт. Ушул түшүнүк реледе өзгөрбөйт. Болгону питаниялар киргенде баягынын принцип работасы ошол эле, башкача эмес. Мисалы, эми мисал катары азыр карагыла. Эми азыр 87Адан минус берип койду. Мына көктөр минустар. Минус берди эле, эми карагыла. Мурда 30дан ток бергенде 87ден чыгып 87Адан чыгып турчу да. Эми 87Адан берип койсоң 30дан чыгып турат. Баягы система өзгөргөн жок. 30дан кирсе 87ден чыгып турат деген система өзгөргөн жок. Болгону мурда подача 30 болсо, азыр подача 87Ага айланып калды да. Эми реле кошкондо 30 менен 87 кошчу дагы 87Адан үзүлүп калчу. Ал функция өзгөргөн жок. Болгону 87Ага дагы тоже подачага айланды. Эми
кошто 87A'дагы бар питание 30'dan чыгат да. Болгону питание подача менен обратка өзгөрүп калат да, кирип чыккан токторчу. Мисалы релени өзүң караганда 30'dan ток киргизесиң. А уже муну эки реле биригип башка схемага айланып кеттиби? 87А минус болуп атат. Демек буларга ток берсең 30'dan чыгып турабы? Демек мына эки 30'да дагы азыр минус бар. Постоянный. Анан мына 87'лерге плюс бердик. Бергенде эми мына релени кнопканын көрүнүшү мындай да. Мына элестеткиле качеля, детский качеля. Детский качелянын бир эле жагы тиет турабы? Экөө бир убакытта тийбейт. Айнектин кнопкасы дал ошондой. Сен либо өйдөгө баса аласың, либо ылдыйга. Мындай бир эле жакка иштейт да. Ошондо демек сен мына кнопканы өйдөгө баса аласың, же ылдыйга баса аласың. Ошондо мына эле иштейт, же мына эле иштейт. Демек өйдөгө бастык, мисалы мына эле иштеди. Бул реледе бул жакта мисалы плюсовой управление болот да, кнопка бассаң плюс келет. Ошол себептен мына реленин бир управлениясы минуска берилген. Эгер кнопканы бассаң плюс келет, реле 30 менен 87 биригет. Демек 87'те плюс бар, сразу жака 87 аттайт, бери 87 азыр плюс келип атат. Бул реле ошол учурда иштебеген себебинен 80 бул жакта да эки управление бирөөсү массада турат. Бул жагына питание келе элек, ошон үчүн бул реле иштеген жок. Ошондо бунда 87A'дан кирген ток муну масса болуп чыгып турат. Демек бир масса, бир плюс. Уже мотор айланды. Наоборот кылсак, анда кнопканын өйдөсүн кой беребиз, ылдыйын басабыз, демек бул реле өчөт. Анда бул жерден масса кирет, масса чыгып турат. Бул реледен но плюс бияка ыргыйт и плюс болот. И наоборот иштейт. Түшүнүп атасыздарбы? Бул айнектин кнопкасына маневрес кнопкасы ошо башкачараак иштейт, чем центральный замкка карагандачы. Потому что центральный замок менен экөөнүн айырмасы, центральный замок мисалы өйдөгө бир тебет да кармайт, ошо минус берип тура берет. Буну минус берип тура берсең, анда мотор күйүп кетет. Мындай түшүнүп атасыздар, экөөнүн айырмасы эки башка. Потому что центральный замокто бул блоктун ичинде устроенный да. Мына өйдөгө берип коюп койсаң, бир ачкандан кийин блок өзү өчүрүп кое берет. Бул жагычы. Айнекте андай жок. Прямой эле кнопкага барган үчүн кнопкага ошол пружиновый система жайгаштырылган. Типа мындай эле качеля сыяктуу эле жайгашкан болсо, элестете эле эмнеде пружина бар депчи, эмнелерде. Кайсыл жагына бассам кайра ордуна көтөрүп кое берет. Кнопка ошо особый, ошо кнопкага маани беребиз. Моторчик тоже особый. Но схема боюнча түшүндүкпү? Эми жигиттер буну питаниясы кандай деп, питание 12 вольт. Мындай 12 вольт машиналарда основной силовой агрегаттар, мисалы там айнек моторчик, отургуч моторчик, стартер, генератор, булар полный эле 12 вольт болот. Кайсылар 12 вольт болбойт? Микро моторчиктер болот го, мисалы задний видтин ичинде анча-анча. Дагы ушундай 12 вольт болбошу мүмкүн ошолор. Кичинекей. А так в основном силовой бардык эле 12 вольт болот. Мындай аны тогу жөнүндө ойлонуш кереги жок. Уже канча вольт келет ошондо эмнелерге депчи? Уже бул 12 вольт. Ошон үчүн бул келип аткан токтор 12 вольт силовой. Мына питание через предохранитель келип турат. Бул күчтүү. Массадагы өтө жакын жерден келген болот. То есть мына экөө тең силовой токтор. Мындай через какой-то бир отмотка, через какой-то кнопка келген токтор эмес. Бул именно силовойлорчу. Мына байкасаңар, кнопка аркылуу келген зымдар эле бир аз эме болушу мүмкүн. Эми булчу именно ошо схема экиге бөлүнүп кеткен азыркы мезгилде. Есть механический, есть электронный. Механический дегени, мисалы, сен айнектин кнопкасын колуң менен басканыңда басып туруп кой берсең айнек өчүп атса, демек ал механический. Анан кнопканын үстүндө авто деген жазуу бар болсо мындай, ошо сен кнопканы басып туруп колуңа алсаң, до конца өзү алып түшүп кетип аткан болсо, ошонун ичинде мына реле бар. Ошо механическийдин ичинде эле иштеш ушундай болгону, анын ичинде реле жок. Мына реленин ичиндегидей контакттар бар, бирок сен аны колуң менен басасың да. Реленин ичи контакт, бирок
Биз ток менен башкарып атпайбызбы азыр данный время, туурабы? Бул баягы авто деген функциясы бар го, айнектерде бир автолук функциялар болот. Бир басып койсоң айнек до конца өзү түшүп кетет, бир көтөрүп койсоң до конца. Ошол авто системаларда ушундай жайгашкан. Авто эместерде ушул эле система болгону сен аны уже колуң менен басып кармап турасың, көтөрүп кармап турасың. Аны дагы түшүндүрүп берем. Негизи схема боюнча ушундай эле жигиттер. Схема ушундай эле иштейт. Так, дальше кеттик. Эми бул схема боюнча менин оюмча маселе жок, а? Суроо жооп мындай жок. Бул схеманы түшүнүп деле калдык уже. Бул схема жөнөкөй эле, эч бир кыйынчылык жок. Эми сүйлөшөбүз. Так, мотор и предохранитель. Стеклоподъемник, предохранитель, термопредохранитель. Нет. Стеклоподъемник, моторчик, термопредохранитель. Мынагы именно мотордун ичиндеги мынакей азыр термопредохранитель жөнүндө сүйлөшөбүз. Мынакей азыр мына экранда турган ошол стеклоподъемниктин моторчигинин щеткасы. Стеклоподъемникте стартерде кандай щетка болсо, кандай якорь болсо, корпусунда кандай магнит болсо, эми моторчик аттуунун заты бир да, баардыгы бирдей. Ортосунда якорь, сыртында магнит, как положено. Стартер кандай болсо ошондой эле. Эми ошол мына эки щетканын бирөөсүнө мына бир щетка прямой кетти. Экинчи щетка мындай келди да, мына термопредохранитель, мыначы. Термопредохранитель менен кетет. Себеби бул жактан баягы схемадан кнопкадан ток келип туруп моторго бергенде кнопка сынып калып, мына ток өчпөй калса, мына экөө магнит поле создавать этет да. Магнит поле создавать эткенде мотор айланат. Эгер мотор айланбай турган болсо, бул өтө катуу чоң температурада ысып кетет. Короткое замкание болгондойчу, ошо короткое замкание болгондо ысып кеткенде мунун ушундай функциясы бар. Термопредохранитель түрлөрү өтө көп. Мындай есть мындай жөнөкөй эле диод сыяктуусу бар. Анан кийин обычный кнопка сыяктуусу бар. Негизи анын формасы кандай болбосун, кызматы бир. Кызыганда тырс этип контакты ажыратат. Контакт просто ажырап калат. Кайра музаганда кошулуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Ал өзү мындай, өзү менен өзү иштей турат. Аны ачып туруп кошпойсуң. Ал ысыганда ажырайт, музаганда кайра кошулуп калат. Температурага кыскасы үзөт да, мындай айтканда. Термопредохранитель. Предохранитель не кылат? Үзөт, туурабы? Термо дегенде уже температурный предохранитель да, алчы. Температура ысып кетсе өчүрөт, кайра музаганда кошуп кое берет. Кошсо дагы эле кошулуп турганыбызда ысып туруп дагы ушинте берет, алчы, ушинте берет. Ошол себептен ал чыдаса бир айга чыдашы мүмкүн, андан арыгына чыдабайт уже. Баягы ысып муздай берип, ичинде свойство да кетип калат да, уже отказ берет. Эми ал кнопка бузулуп калган любой адам байкайт да, бир күндө элечи, мындай. Уже кнопка шалпактап калды, айнек иштебей калды, сразу чувствуйт этет да. Эми көтөрүлүп калган болсо, чувствуйт этпеген болсо, эгер түшкөн жагына бузулган болсо, сразу айнек түшүп кетет да, до конца. Кыскасы айтканда аны бат эле байкайт. Термопредохранитель деген ушул. Бул термопредохранитель эгер күйүп калса, термопредохранительди прямой кылып койсо, мотор иштей берет. Бирок эгер дагы ошондой случай боло турган болсо, мотор күйүп кетет. Түшүнүп атасыздарбы? Термопредохранительди койгонун себеби бул мотордун айнеги, кнопкасы. Эми эмне деп коет? Биз постоянно күч менен иштетебиз да, мындай айтканда туурабы, мындай. Ар кыл адам бар, бирөө шашып катуу басып берет, же химический кылган болсо, суу кирип кетсе, баягы көгөрүп кетип, өзүнөн өзү контакт этип калышы мүмкүн мисалы. Эми ар кыл ситуация болушу мүмкүн. Ал открытый кнопка болгондуктан анга завод без термопредохранитель чыгарбайт. Короче, страховка коет, в любом случае коет. Же эшиктеги зымдар үзүлүп, өзүнө өзү питание берип калышы мүмкүн, туурабы? Мындай прямой айнекти иштетип калышы мүмкүн да. Айтор ушундай случайларда моторду сакташ үчүн коет. Эми буну койбой койсо,
бул бир эле короткий койгондо мотор күйүп кетет дагы. Уже мотор бул көбүнчө баягы механизм менен комплект сатылат да. Ошол кымбатка түшүп калат. Мындай айтканда кээ бирки машиналардын мотору өтө эле кымбат турат. Мисалы 10 миң 15 миң турган моторлор бар. Эми Honda Fit'тердики эле мисалы 1000 сом болушу мүмкүн. Калган бир Camry дейсиңерби, любой эле бир 70 дейсиңерби, любой кымбат да, мындай айткандачы. Еще азыркы 2010 үстүндөгү машиналар под заказ только. Ошон үчүн муну завод атайын коет. Ошол нерсени күйүп кетпеши үчүн. Эми силер ачканыңарда силер көрдүңөр, то что питание келип атат. Силер моторду ремонт кылган ачтыңар да. Ачсаңар щеткалары жакшы, бүт якорлор состояниясы жакшы, мындай эрибеген таптаза. Термопродоход күйүп калганын көрдүңөр. Бирок термопродоход силер прямой кылып койсоңор, уже кийинкиде мотор өзү күйүп кетет. Эми ал термопродоход жөндөн жөн бузулбайт. Ошону айыбын табып коюш керек. Эмне себептен термопродоход отказ берди? Ал либо кнопкасы шатайт этет, басылган жерде калып кетет, же көтөрүлгөн абалда калып кетет. Түшүнүп андай кнопкаларды алмаштырыш керек. Айнектин кнопкасы көп адамдар ремонт кылат мындай. Авто дегенде простой кылып, простойду авто кылып жасашат. Мен совет бербейм. Только алмаштырыш керек. Потому что кнопканын баасы өзү 1000 сом, 1,5 миң сом. Моторчук 5 миң, 10 миң сом да. Ал кнопканын айынан мотор күйүп кетет. Бир күйгөндө бир эмес, 2-3 мотор күйгүзүшү мүмкүн. Ошон үчүн кнопка негизи эле ремонт болбойт. Болот, иштетип коет, эптеп. 1 ай иштейт, 2 ай иштейт, 3 ай иштейт. Мындай заводко окшоп 10 жыл иштебейт. Потому что ал өзүнүн ичинде смазкалар бар да, мындай дорожкалар болот да, ошол жерде мындай нерлер чуркайт да. Ошол жердин объему бир аз эле өзгөргөндөн кийин, мисалы чоңоюп кетти же кичинекип кетти, оюлуп кетти. Мына контакт ушул жерден жакшы чыга албай, сен эптеп кайра жамап койгонуң менен по-любому ал сына берет алчы. Ошон үчүн алмаштырып эле коюш керек. Айнек проблемасы себеби айнектин жаман жери эмне? Түшкөн абалда бузулган болсо, уже же машинаны калтырып кете албайт, ушундай болуп калат да. Же култанбай калат, айтор сага бир косяк да, сага чалат, бир 5 километрден машина бул жака келдим, айнегим култанбай калды. Давай сен келип бүтүрүп бер дейт да, сен кылгансың дейт. Же эми бир айдан кийин деле келип айтат. Сен айтпадың беле бир жыл жүрө берет деп, бузулуп калды дейт. Анан баары бир башка алып коюп берет. Мындай айтканда, мен айнектин кнопкаларын в основном ремонт жасабайм. О көрүп турганыңарда мына 2-3 үдүштүк алып келип төгүп койгом. Мен сразу башка коюп берем. Аны мен көп жыл ремонт кылгам да. Акыры итоги алмаштырганга өтүп алгам. Кыскасы ошо силерге дагы совет ошондой. Айнектин кнопкаларына өтө чымырынып жаса берем, мында переделка дей бербеш керек. Потому что айнектин ичи плото встроенный. Ал жака бир суу киргенден кийин сен аны 3 күн 4 күн жасасаң деле ал оңолбойт. Суу кирген нерсе электроникага тийгенден кийин ал оңолбойт. Внутренний дорожкалар үзүлө берет. Бир күнү тиягы үзүлөт, бир күнү биягы үзүлөт, айтор ушинтип баштай берет да. Сага ашыкча проблема да. Стас суңаям зака дейсиң да. Кайра келе берем сага деп айтат да, мындай айткандачы. Кыскасы, именно ушунун кесепети көп нерсеге алып келет. Буну прямой кылбагыла. Муңа совет силерге дагы. Бул күйдүбү? Хозяинга кнопка айып болуп күйдү да, аны кнопка алмаштырып туруп, хозяинга айтыш керек. Мотордун термопродоходители күйгөн. Мен азыр прямой кылып койсом иштейт. Бирок канча иштейт мен билбейм. Кааласаң прямой кылып берем, моторго акчаң жок болсо. Болбосо мотор башка алып коелу. Же любой бир арзан мотор алып кел, ичинен термопродоход чыгарып буга коем. Түшүнөсүңөрбү? Эгер кымбат мотор болсо, Honda Fit арзан да. Ошону термопродоход чыгарып туруп, переделка кылып койсо иштей берет. Мисалы да. Ошентип койсоңор болот. Же атайын термопродоход сатылат. Базарларда делечи, баягы радиоэлектроника магазиндерде бул копейка эле турат. Бирок могу мотордун ваттын айтышың керек да барыпчы. Мисалы канча мощностьта иштейт. Мисалы термопродоход бул типа 10, 15, 20 дегендей да, мисалы сен аны силовой мындай өтө күчтүүсүн коюп койдуң. Ал температурага чыкканда таштабай күйүп кетет да баары бир. Өтө слабыйын коюп койдуң, кичине эле ысыганда эле иштебей кала берет. Кыскасы өзүнүкү канча термопродоход кээ биркилер сыртына жазып койгон болот. Кээ биркилерде жазбаган болот. Кыскасы ошону кичине если сен радиоэлектроникага айтып ала албасаң, лучше ана бир мотордон эле чечип алганың сага мындай более эффективныйраак иштейт. Точно, тоже так же мотордо турган бирдей эле система да.
Кыскасы бунун ийгилиги ошондой туугандар. Буну прямой кылып кое берет көбүчө. Бунун акыры жаман. Моторлору күйүп, сасып, система в общем эме болуп кетет. Зымдарына чейин эрип кетет. Анан кийин эмнеси жаман жери, сен айнекти чечип атканда айнекти кандайдыр бир деңгээлге түшүрсөң, анан болт мындай тешикке ыңгайлуу келгенде анан эмнеден болт чечесиң да. Сен ошо болт же катып калат, же болт чече албайсың, же колуң барбайт. Аркылуу айнек бар да, керикилерде доступ чоң. Ачасың, раз тарс откровенно урасың. Керикилерде мотору көрүнбөйт. Именно ошол жерге түшүрүп, анан айнекти алып таштап, анан мотор чечесиң да. Ошонго бу мисалы мен жөнөкөй машиналар жатат. Бронированный машиналар бар. Вообще мына пальчикке места жок. Ал жердечи. Айтайын дегеним, уже муну бузулгандан кийин сен мурдакыдай бир жарым саатта жасап кое албайсың. 3 саат мучить этет ошол жердечи. Эми сен кылгансың до конца бүтүрүш керек да. Кыскасы убактыңарды текке кетирбегиле. Анан кийин шотка маселесинде, могу шоткалар жасаса болот туугандар. Бирок азыр мындай болуп калган да. Азыр көп стеклоподъемниктерде мындай шотка койбой калган. Башкачараак. Мындай айтканда могу зымы жок, нону бир мындай тинекеден жезден тинеке жасайт дагы могул жерин оюп туруп ошол жерге шотка коюп коет. Типа мынтип карап тура берет. Шотка түгөнгөндө могу тинекени кошуп жеп таштайт. Баягы жерин тешип. А тинеке уже шотка кармай албай калат. Сен кайра бир шотка жасап салып коеюн десеңчи. Анан дагы бир жери бар, бул негизи шотканы эптештирип койсо болот. Бул мотордун эң баягындай ремонт не подлежит болуп бузула турган жери мындай. Моторго суу киргенде моторду эки жакта центровка кылган втулкалары размерлери мындай чоңоюп кетет да. Ошону сен шоткаларын эптеп ичин тазалап жасап салып койсоң, айнекти иштеткенде үн чыгарып калат. Мисалы обычный айнекти иштетсең мындай окшош үн чыгат да, мисалы ти деп эле мындай акырыныраак. Ошо шумный болуп калат, дыр депчи, мындай башкача иштеп калат. Аны эми мындай айтканда ал деле көпкө иштебейт да. Уже ал корпуска уруп аткан же вибрация болуп аткан, ал мындай өтө алыска иштебейт. Анан мисалы кичине бир нерсе такала турган болсо өтө кыйынчылык менен көтөрүлүп, өтө кыйынчылык менен түшүп, акыры бар мотор алмаштырасың. Ошондой нерселерди деле хозяин эптеп дей берет. Мисалы хозяиндын максаты иштетип алыштагы кетип калыш да. Бирок ал бузулуп калса, ал мен өзүм айттым эле, эптеп оңдоп берип кой дедим эле дебейт да. Ал келет дагы, брат, сен мындай оңдогонго жараша нормально оңдобойт белең. Акыры сен устасың да дейт да. Претензия сага коет да. Если клиент ошентип суранып, эптеп жасатып, эптеп иштетип берип кой десе айтыш керек. Гарантия жок. Бул 1 сааттан кийин бузулуп калышы мүмкүн деп коюш керек. Эгер макул болсоң оңдойм. Менин убактым кетет. Өзүм негизи мындайларды жасабайм деп эскертип коюш керек да. Эгер ал эме согласие берсе, анан жасаш керек. Болбосо мен мындай да, ушундай мен уже көп жылдан бери иштеп, керектүү буюмдарды жасабай турган болгом да. Себеби мен аны жасап уже мен наделым чыгарганда анан мен уже жасабай калгам да. Именно мына ушунун мотору, печканын мотору, сырттагы чоң охлаждение мотор, ушулар менен вообще жасабайм. И болбойт. Дворниктин мотору вообще ремонт болбойт булар. Булар өзү заводской ремонт болбой турган болуп чыгат. Биздикилер ачып алып ремонт кылам дей берет. Болбогон нерсе да, потому что булардын жаралышы ошондой. Ишенбесеңер ачып көрсөңөр, мындай саморез жок. Мисалы многоразовый болсо саморез коюш керек да, сен саморез бурап туруп капкакты ачышың керек да. Анын саморези ham жок. Литый кылып куюп сваркалап таштаган. Уже ясно да, аны уже ачпаш керек. Аны уже ачканың менен же анга запчасть жок, же ал как мурдакыдай болбойт. Ошон үчүн андайларды жасабагыла. Мыналарга саморез коет, бирок айттым го, запчасттары табылышы кыйын, анан суу кирип кетти, болду уже кашасы чыгып кетти ичи. Анан кийин дагы бир маселе бар. Бул мотор, хорошо, бул мотор да. Бирок ушул мотор эмнени иштетет? Электро механизмди иштетет да. Айнектин механизмин иштетет. Ошо механизмди көрсөтүп берем. Стеклоподъемник механизм.
Так, циклоподъемниктин механизми биринчиден эки түрү бар. Бири кайчы деп коет, бири трос деп коет. То есть кайчы дегенде жигиттер мындай кайчы, мына карагыла. Бул байкап турганыңардай, эгерде азыр мына мотор, мотор айланса, зубчикти өйдөгө тартат, байкап атабыз да. Ошону тарткан мезгилде мына бул жерден тоже бир жер катып турат да, мына экөөнү таянып, мунун формасы өзгөргөндө мына ортодон типа мындай болуп турган нерсе мынтип айнекти көтөрөт. Түшүндүңүздөр? Типа домкрат сыяктуу болупчу. Өзү мынтип лежак жатканда түшөт. А уже мынтип көтөрүп атабы, айнекти өйдөгө таяйт да, мисалы түрөт. Ошентип иштейт. Бул кайчы? Бул эски система. Мурда мисалы в основном ушундай болгон. Көп эле машиначы. Эми азыр деле кездешет. Жаңы машиналарга кое берет. Бул негизи неме значение? Бул мотор иштете берет, кандай болсо ham. А мына болсо помогатель. Мисалы именно айнек көтөрүп атканда мына жардам берет. Мына кайчы, мына пружина сыяктуу болуп турбайбы? Көтөрүп атканда ор болот да эми айнек. А түшүргөндө эми холостой салмагы менен түшүрүп кетерет. Көтөргөндө мына жардам берет. Эгер ушуну алып таштасаңар, мына мотор тез эле күйүп калат, бат эле. Нагрузка түшө берипчи. Анан эми механизмде эмнелерге көңүл буруш керек вообще? Мындай кайчы механизмдерде туугандар, мына дорожка, мына эки дорожкада чуркайт. Ортосунда алиги мындай кылганда мына экөөнүн шариги бар да. Айнек түгүндө мына релисте чуркайт. Ошо релис эгер топурак толуп, майлары кетип калса, эми бунун дөңгөлөктөрү пластмассадан. Ал пластмасса баягыларга кырчылып, кысылып, кыскасы клинт этип калат. Чуркабай калат. Мурдакыдайчы. Айнек баягы ор болуп иштеген, айнек көтөрүп алсаң бир жакка кыйшайып кеткен, проблемалар ушу мыналардан болот. Эмнелер майлары не толуп калган болот, же мына эки кайчынын бирөөсү кичине ийилип кетсе, айнек кышып көтөрүлөт, кетип атып эле мынтип кыйшайып кетет. Мындай айтканда, булар төп-түз, мына карасаңыздар, төп-түз турат. Мыналар майланган, мыналар түп-түз кылып салып койсоң, кайра сонун болуп калат. Мисалы, ошо кыйшайып көтөрүлүп атканда эле ачсаң, уже мына механизм зака жеген болот. Анан механизмди мындай көп усталар мындай түзөп туруп эле кычкач менен мынтип салып коет. Короче, эгерде механизм ийилип кеткен болсо, шашпай секин чыгарып, мына эмнелерди жууп, тазалап, жөнөкөй эле суу менен деле жуусаң деле болор. Щеткалап элечи, таптаза кылып, өзүнүн баягы родной эмесин чыгарып, анан кургатып кайра. Анан кийин литол топурак чакырат. Мисалы, литолго чаң тийсе, ал ошол жерде мындай калыңдашып кир болуп кармап калат да. Мунун өзүнүн жидкиси болот. ВД минге окшошчу. Типа смазка кылат, бирок мындай коюу эмес да, алчы суюк. Литолго караганда суюгураак болот. Атайын мындай кир алды эле кир чакырат. Мындай кичине чаңыйтырган болсо тоже кир жабышат. Бирок литолчолук эмес да. Литол мындай бат эле толуп калат. Ошол себептен, короче, муну ошол май менен майлап, бул жерлерди майлап, жумшартып даяр кылдыңарбы? И мунун ийилген жерлери болсо мындай кыласыңар. Биринчи төп-түз кылып түзөңөр. Бак, как она есть. Төп-түз кылып туруп. Анан кийин газовый горелка барбы? Газовый горелка. Көңөргө алып берип атам. Ошону менен именно ийилген жерди жестко кысасыңар. Бирок тиги дөңгөлөк пластмассадан, ошонго мани бериш керек да. Тряпканы суулап туруп, ошо дөңгөлөктү жаап коюш керек. Ал темир ысыганда эрип кетет да. Баягын бат эле мындай алыстан кыпкызыл туруп суу куюш керек. Баягы каленый болуп калат, кайрачы. Эми ал темир бир ийилгенден кийин ал жер ийилчек болуп калат, жумшак болуп калат. Ал кичине күч келсе кайра ийилип кете берет. Ошону ысытып туруп судан куюп, 2-3 жолу ышытып койсоң, баягы мындай түшүнөсүңөр да, мындай мындай эме болуп калат, кайра өзүнүн эмесине кайтып калат. Каленый эмесинечи. Ал бирби, экинчи. Буну вообще эмне ийет? Эки жекте стоя барбы? Айнекти мындай кармаганда арыктар. Ошол жерлер машина ДТП болгондо, ал жерде мындай релис жүрөт дагы. Но релистин ичине резинка коюлуп туруп, анан ичине айнек кирет да. Мындай болупчу. Сен ДТП болгондо мисалы, сырттан удар болот да, мына релисти бир жагында бүгүп коет. Бирок кузовчтер сыртын түзөйт. Түзөп туруп релисти көрбөй калат да аларчы. Релистин бир эле жери, мына силикон релис болсо, мына эмнерге эле бир удар болгон болот, ошол жер айнекти кысат. Түшүнүп атасыздарбы?
зерикпей эки резина мынтип ачсаңыз да дорожка мындай узун болуп көрүнүп турат. Айнектин дорожкаларычы. Ошону мындай түзөп чыгыш керек. Түзөп чыгып туруп анан кайра резиналарын салып, резинанын ичине зерикпей бир щетка бар. Тиш щетка эмес, мындай малярный щетка бар го обычный. Ошонун тонкийинен алып туруп эле май эмес, мыло менен сууну алып жууп чыгыш керек. Баягы ичин. Потому что баягы литол тийип калган болсо резинага, литол кадимкидей айнекти кармайт. Айнек эмне ортосуна, резина ортосуна киргенде айнек мынтип эки кол менен кармап аткандай эле болуп, ошол жагын кысат. Мынтип жууп чыгыш керек дагы таза суу менен чайкап коюш керек. Болду, кургайт, тонун болуп калат. Анын ичине эч кандай көп адамдар смазка чача берет. Кыч кыч деп, ал болбойт. Май сай чача берет го. Ал заводской ичинде май сай эчтеке болбойт. Ал таптаза мындай резина болот. Резинаны восстановление кылып атайын жидкичтер бар. Жөн эле резинаны мындай жалпайып калды деп мындай өзүнүн высотасы мынча болчу деп коелу мисалы. Ошону мисалы жалпайып калган болсо, ушундай эмелер бар, растворлор. Мынтип чачып койсоң, баягы резина мынтип өзүнүн абалына келтирип коет. То есть баягы айнекти жакшылап мынтип кармайт. Баягы айнек билесиңер, айдап атканда тарак дей берет. Ошондайын өзүнө келтире турган нерсе бар, ошону чачып койсо боло берет. Бул общий ход механизм, ход тросовый айырмасы жок. Любойуна ошондой. Бул нерселерге айтып берген таза секрет. Көбү айнекти ремонт кылып атканда түшүнбөйт. Моторун эле чыгарып кетишке моторун алмаштыра берет да. Мотор эмнени иштетет? Механизмди иштетет. Механизм эмне иштетет? Айнекти иштетет. Бири-бирине зависимый да. Бүт норма болгондо анан кийин идеал иштейт. Мисалы бир машинанын айнегин көтөрсөң, шашпай көтөрүлөт да. Кошумча бир үнү бар. Кыйык деп. Уже бир жерге тийип атат, бир жер клинтетип атат, ошону түшүнүп алган. То есть качан сага айнек келгенде акчасын жакшы айтып туруп идеал караш керек. Полныйчы. Айнек эски машина болсо ham айнегин шабылдатып койсо болот. Анан дагы бир нерсе бар. Эски машиналарда, короче, айнеги заводскойунан өзү эле мындай шашпай иштейт. Мисалы Тико, Nexia, Porter'лерде анча-мынча ошондой айнек шашпайраак иштейт. Ошолорго азыр мындай нерсе чыгып калды. Короче, 12 вольтту 24 вольт кылып бере турган блок чыгып калган. Кичинекейчи. Короче, сен мына моторго, либо эле мына моторго мына моторуна 12 вольт да өзү 24 берсең өтө бат айланат да, мындай айткандачы. Эми ал жөн установка болот, мындай мен турган топко эле улап эле установка кылган. Эгер ошондой жолу бар, мисалы кимде бир Nexia болсо айнеги шашпай иштейт да, ошолорго ошондой коюп койсо айнеги эме болуп калат, Lexus болуп калат. Деп бат иштеп калат. Бирок сен удерживание кылып койсоң, мотор күйгүзүп берет. Мисалы сен кармап туруп койсоң, мотор обычно өзүнүн тогу менен мындай эчтеке болбойт да, 2-3 минутта көтөрүп туруп койсоң делечи. Аны көтөрүп туруп койсоң, моторун күйгүзүп берет. Түшүндүңөр а? Ошондой жолу бар, чечим бар ошондой. Кыскасы ошентип жасап койсоңор болот. Эми тросовыйлар кандай болот? Тросовыйлар мындай болот, жигиттер. Өзү негизи тросовый менен механическийдин экөөнүн көп деле айырмасы жок. Экөөнө тең бир эле мотор, экөөнө тең бир эле баягы айнек көтөрө турган функция болгону механическийде кайчы дедим туурабы? Тросовыйда стояк болот. Мына стоякта мына чуркайт. Мына айнекке катат. Айнекти көтөрүп түшүргөн лапа ушул. Ушуну трос менен, эко менен тиги редуктор оңго бураса, буну бул жака чакырат, солго бураса, бул жака чакырат. Түшүнүңүздөр да, а? Мунун ичинде редуктор бар. Бул чем кайчыга караганда негизи иштеши эффективныйраак, бат иштейт. Мисалы кайчылар бир аз жайыраак иштейт да, чем мынга карагандачы. Бул бат иштейт, бирок бунун мындай минустары да бар. Бул мына трос ичинде трос жүргөндүктөн мына тростун өмүрү бар да. Чем кайчыга караганда бул азыраак жашайт. Трос эми баары бир чирийт дегендей, майлап турбасаң, кичине суу тийсе эле трос чирип, носунун ичинде катып калат. Анысы бар, мына жерде май кичине кургаса эле уже күч келип калат. Мына механизм ичинде пластмассадан да баягы именно тросту мотание кылган нерсечи. Кичине эле
нагрузка келе турган болсо ал сынып кетет, рельсте трос чыгып кетет дагы, чайнап таштайт. Эми андай нерселер бар. Ошон үчүн ошондой нерсе болбош үчүн мынанын ичин дагы постоянно майлап жүрүш керек. Мунун иштери полный майланыш керек. Стояктагы. Бирок баягы айтып кеткендей эле бул литол менен эмес. Особо өзүнүн литолдору болот. Булардын литолдору обычный литолдон кыйла суюк болот. Түшүндүңөр а? Атайын для стеклоподъемник деген литолдор бар. Же жидкостьтер бар, баллончик. Тростун ичине литол тыга албайсың да. Баллончиктин петлясын тыгып туруп эле бассаң, ичине полный чачып коет да. Ушунга окшош нерселерге көңүл буруш керек. А так калган иштеш немелер механизми бирдей эле. Мисалы азыр силердин деле машинаңардын кебиркиңердики мындай кайчы, кебиркиңердики трос. Мисалы азыр практиковать эткенде ал иштеп аткан эле моторду ачыш керек. Ачып, тазалап, майлап бирсире. Түшүндүңүздөрбү? Мотордун ичин щеткасын ачып, моторун ачып, щеткаларын карап бирсире. Эч закка жебейт. Ошо мотордун эки чекесин майлап, втулкаларынчы кайра чогултуп, үн чыгып иштеп аткан болсо үндөр чыкпай калат. Баягы айнектин чекелерин тазалап, мына ушинтип практиковать этиш керек. Ачып караш керек. Эч жери былчыйып калган эмеспи, четко иштеп атабы, кыйшык эмеспи. Мисалы, мындай турганда эки стояк, бирөөсү мындайраак турган болсо, тоже уже айнекти кысат. Ошо эки стояктан ровный турабы, эки боковойдо айнек кыскан бар го. Ошолор полный идеальный турабы, ошолор баарына майнай бериш керек. Стеклоподъемникте көп деле өзү нерсе жок, татаал делечи. Болгону ошол айнек түшкөн механизмдерди жакшы тейлешти үйрөнүш керек. Так, мотор, предохранитель и жайгашкан жери эми жайгашкан жери боюнча туугандар, баарыбыз билебиз. Кайсыл жерде айнек түшсө, ошол жерде ушу механизм бар, ушу мотор бар. Кайсыл жакта руль болсо, ошол жакта главный управление бар, туурабы? Өзүнүкү иштетет, тигин иштетет. Ошол жерден блокировка бар. Булар калгандарын иштетпей кое турган. Эми бунун ар бир эшикке, мисалы, мына водительский, пассажирный, эки аркасы бардыгына бирден отдельно питание болот. То есть независимый болот. То есть, менин водительский эшигим проблема кылдыбы? Бул жактагы эшик иштей бериш керек. То есть бир предохранитель коюп койсо эгерде, анда бир эле эшик замкание берсе, бардык эшик күйүп калат, үзүлүп калат да, иштебей калат. Ошон үчүн бардык машиналарда независимый, стеклоподъемник независимый иштейт. Бири-биринечи. Отдельно предохранитель барат. Дагы эмнеси? Анан кийин бардык эшиктер эми эшиктердин ичинде болуп аткандан кийин, эшиктер ачылгандан кийин, эшикте эми ошол эшикке мындай кыймылдайт турабы, эшик постоянно ачылып жабылат. Мына ушул кыймылдагандыгынын себебинен арасына атайын резиновый зым өткөргөнгө гофра коюлат. Ар бир эшиккечи. Эшик өтө көп ачылып жабылганын себебинен ошол жерден дагы өтө көп үзүлөт. Зымдар үзүлөт. Дагы эми көп, мисалы, воздушный менен иштеген эшиктерде, мисалы, шланга менен өтүп анан желдейт да, шланга үзүлөт. Кыскасы, ошол сен постоянно эшик ачып жапканың эсебинен ошол жер үзүлөт. Ошону дагы мындай өтө маани бериш керек. Мисалы, бир эшик иштебей атат десе эле чачып мотор чыгарып алыш шарт эмес. Биринчи питанияларын көрүп, питаниялары барбы жокпу? Бар болсо анан мотор карап, жок болсо мындай ошо эшиктерди карап, предохранительдерин карап, мындай биринчи туура диагноз коюш керек. Эми диагноз деп калды, эми схемасын сүйлөшөлү. Кантип текшеребиз? Эң кызыктуу жери текшергенде, мына акыркы суроо экен, өчүрө берейин. Текшергенде кандай болот, жигиттер? Бир эшиктин кнопкасын сүйлөшөбүз. Мына бир эшикке канча зым келет? Бир эшикке 1, 2, 3, 4, 5 зым келет. 5 зым келет дагы. И мына мотор жөнөкөй эле электрондуу мотор. Мына эме пудрет. Жооп берип койчу, кайра чалып. Так.
мына моторчик. Эми мына 5 сымдын экөөсү моторго чыккан питание. То есть мына кнопка болуп атат да, кнопкадан айнектин кнопкасы болуп атат. Ошондон экөөсү именно моторго чыккан выходтор. 3 сым калды. Бирөөсү плюс. Постоянно замокту ачканда келген плюс. Экөө бул мисалы бул биздин пассажирный эшик деп коелу. Ошол наркы водительский эшиктен келген минус мына экөө. Эми бул эгерде водительский эшикте кнопка болгон чакта дагы 2 минус 1 плюс и моторго 2 выход болот. Общий. Түшүнүңөр а? Масса 2 масса келет, 1 плюс келет, 2 моторго чыккан выход болот. Азыр түшүнүп аласың неге андай экенин. Эми мына ушул 5 сым ушундай болот, стройный болот. Вообще любой мисалы бир эшикти ачсаң одинокий кнопка моторчук болсо ушундай болот. Сөзсүз 5 сым болот. Главный эшикти ачсаң эле ал жерде көп зым болот. Эмне себептен мына ар бир эшикке 2ден зым жөнөткөн болот да. Ошондо 3 эшикке 6 зым жөнөткөн, еще центральный замоктун зымдары кеткен. Анан ал жерге ар бир эшикке бирден плюс келген. Анан өзүнө плюс келген болгон зым көбөйүп кеткен да. Өзүнүн моторуна выход чыгарган. Ошонго главный эшиктин кнопкасын ачсаң ал жерде зым көп. Ал эмне экенин азыр түшүндүрүп берем. Эми туугандар, бир нерсени түшүнүп алыңыздар. Мен айттым, стеклоподъемниктин кнопкасы именно релеге окшош дедим да. Мисалы, мен ал силерге эмнерге мына 2 релени чийип берейин. Мына 2 реле ортосунан бөлүнгөндө мына башка реле, мына башка реле. Эми реледе мындай ичинде мындай контакт устроенный да. Мына 30 контакт, мына 87 контакт, мына 87А. Стеклоподъемниктин ичиндеги кнопка дагы именно ушундай устроенный да. Сен али колуң менен басканыңда сен болгону реледе нол жерде магнит болот дагы. Магнит тартып атат да. Сен болгону колуң менен басасың. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн релеге салыштырып айтып берип атам. Реледе эле кнопка болот, болгону колуң менен басасың. Эми бул бир кнопка, туурабы? То есть бир сен баягы айнектин кнопкасын либо бул жака басасың, либо бул жака басасың да, туурабы? Либо түшүрөсүң, либо көтөрөсүң. Демек сен көтөргөндө муну бассаң, түшүргөндө дагы бир ушундай эле кнопка бар түгүндө. Ошол кнопканы басасың. Түшүнүп атасыздар, а? Эми муну адашпашыңар үчүн мына кнопка сандарды өчүрүп коеюн. Бул вообще ушундай кнопка ичи встроенный. Эми реледе мына 87А деп атам. Демек мында минус турат, туурабы? 87Ада. Сен 2 келген минусу, мына 2 минус. Бирөөсү мынга келет, экинчиси мынга келет. Түшүнүп атасыздарбы? Экөөнө 2 башка минус келет. Ал эмне экенин түшүндүрүп берем. А мына плюс. Бирок бул 2 плюс, 1 эле плюс. То есть мындай 1 эле плюс. 1 эле плюстан келип экөөнө мындай тарайт. Бирок минус отдельно келет. Мына отдельно келет. Мына плюс болсо, мына экөөнө тарады. Демек, мына 2 выход, мына экөө. Ошондо мына көрдүңөрбү, мына 5 сым мына жерде жайгашты. Эми карагыла. Мына выход болду да, мынакей. Азыр байкасаңар, мына нер контакттар тийип турат. Демек, азыр мына экөөндө тең минус бар. Эгер сен азыр мына кнопканы бассаң, мына плюска өтөт да, мына плюска айланат. Сен наоборот бассаң, бул уже кнопка одновременно экөөнү баса албайт да. Сен муну басканда мына плюска айланат да, мына сага минуска туруп берет кайра. Түшүнүп атасыздарбы? 5 контакт реледе эле. Чырык иштейт, бирок бул кнопкасы. Мисалы сен колуң менен башкарып атасың. Бул реле менен башкарсаң деле айырма жок. Реленин ичинде деле ушундай. Мен айтайын деп аткан, мына 5 зым, мына 1 минус, экинчи минус, плюс 3-чү зым. 2 выход. Реленин ичи ушундай устроенный. Эми маселе жаралат. Мына неге водительский эшиктен 2 минус келип атат десе, мынаны өчүрөбүз, чтобы силер адашпаш үчүн. Мына моторго кетти, ясно, а? Карагыла. Ушул эле кнопка бул водительдеги кнопка. Эми биздин өзүбүз жактагы кнопка.
Бул кнопканын ичи деле ушундай. Ошо тиги кнопка баары окшош болот да. Эми жигиттер карагыла. Водительский эшиктен келген масса деген өзү мыногу чыккан эле моторго чыккан подача. Мисалы, мен жакта бир кнопка бар, но бул жакта бир кнопка бар, туурабы? Мен жактан бул жактагы айнек башка алыш керек. То есть ошо кнопкадан. Ошо кнопканын басканда плюс минус чыгат да, туурабы? Басканда. Ошо плюс минус кнопка, ошол ток тетиги эшикке кетет. Типа азыр кеткен болсо, мыногу водительский эшик деп коелу, мыногу пассажирный эшик деп коелу. Ушул кеткен выход деле мындайынан келет да, мынау контактка урулат. Мына контактка. Эми бул жерде кнопка өчүгүндө минус бар беле? Неде кнопка өчүгүндө минус бар беле? Бул жерде минус тургандай, туурабы? Демек, бул кнопкадагы нерелерге минус келип калды. Эгерде муну карабасак, анда муну эксикем окшош болуп калды. Көрдүңөрбү? Мына мунун нелеринде минус бар. Эгер могул жагын мынтип карабай, биягын өзүн карайтын болсок, тоже мына контакттарда минус пайда болуп калды. Эмне себептен? Бияктан келип атат. Анан мыналарга плюс. Бул плюс баягы айтып кеткендей эле, муну эшикке отдельно башка предохранительный плюс барат, муну эшикке башка предохранительный плюс келет. То есть мынагы пассажирдин өзүнүн отдельно предохранитель бар, водительский отдельно предохранитель бар. Бирок мындай. Муну эки кнопка бир моторду башкарабы? Экөөнүн питаниясы бир. То есть муну водительден левый сторона башкарат, но левый сторона кнопкасы. Демек муну плюстар именно азыр бир. Эгер муну левый вообще, а муну водительский эки башка айнектик болсо, анда плюстары башка. Түшүндүңөр, а? Азыр бул эки кнопка тең бир эле мотордуку да. Демек экөөнүн мына плюстары бир эле предохранитель. Түшүндүңөр, а? Демек азыр муну төртөөнүн предохранители бир болот. Бул эми бир мотордук болгон үчүн мындай түшүнгүлө, ар бир стеклоподъемниктеги мотордун бир эле предохранители бар деп боло, болду. Ясно. Ал ампераж не имеет значения. Канча ампераж? Ал мотор разный бывает. Некоторые моторлор нагрузка менен иштейт, кээинки моторлор мындай жеңилирээк иштейт. Ал ампер өзгөрөт. Бирок системаны карагыла. Мындан чыккан выходтар моторго. Жакшылап түшүнүп алыңыздар. Түшүндүрөм. Бул водительский эшикте эмнеде минус бар, бе плюс бар эле. Бу жерде да минус бар, бе плюс бар. Эми биз көтөргөндө басканда мына кнопка басылды, эмне плюс мынакка аттады, но плюска айланды, но минус. Минус уже мындай келди да, мына контактка тийип турат, эмнеде уже минус чыгып турат, туурабы? Мына плюс келди, мына контактка тийип турат, но кнопка иштетилген жок да. Бу бияк сторонада. Демек сразу ток өттү да, эмне плюс келди. То есть мына кнопка иштебеген мезгилде келген токту мындай эле перемычкага өткөрүп атат. Көрүп атасыңарбы? Водительден иштеткенде сразу мынага плюс келип атат, мынага минус келип атат, мына иштеп атат. Эми водительскийди кой бер да, мына кнопканы иштет. Муну бассаң, мына жерде водительский эшиктен келген минус бар, муну бассаң плюс чыгат, дагы эле иштей берет. Түшүндүңүздөр, а? Бул оңой эле схема. Буну dual кнопка деп коет. Бунучу? Бул баягы 220ларда ham экинчи этаждан да свет өчүрүп коет, биринчи этаждан да свет өчүрүп коет бар го. Ошонун эле бир навороченный версиясы. Тепкичтин өйдөсүнө чыгып свет өчүрүп кое бересиң, ылдыйына чыгып өчүрүп коесуң го. Ошол ушул система да. Почти бирдей эле. Буну эми азыр эсиңерден чыгып калат, бат элечи. Буну азыр мына видео кирет, стеклоподъемник деген сабакка кирсеңер, уже муну көрүп кыла бересиңер. Анан кийин карагыла. Бир маселе жаралат да. Мынандай кнопка схема болдубу туугандар? 5 сым болот, сөзсүз. Эми да биз мынакей эми муну бул жагын карабай кыла, давай биягын өзүн жалгыз элестетебиз. Пассажирный эшик. Мына ушул эшик азыр стеклоподъемник иштебей атат. Эми биз диагностика коюшубуз керек. Биз мына кнопканы өзүн чыгардык. Мына ошибка чечкен жокпуз, кнопка өзү оңой экен. Мына кнопка чыга жеттик дагы. Кнопкасын биз текшеришибиз керек. Иштеп атабы, иштебей атабы? Эми ошону биз туура текшериш үчүн туугандар, мындай тема бар. Өтө маани берип угуп алгыла. Эгерде биз мына кнопканы сурбай туруп текшерсек, биз туура эмес диагноз коюп алабыз. Неге айтайынбы? Кнопкага 1 плюс, 2 минус, моторго 2 выход чыгыш керек деп айттым, туурабы? 5 сым.
Эми сен текшердиң, бир плюс бар. Текшердиң, 2 минус бар. Сен кантип алданасың айтайынбы? Иштекирди сурбай текшерсең. Азыр элестеткиле. Муну минус жок. Бул жерде ошондоймо бир контакт, мына 2 плюс, мына биринчи контакт плюс болуп турат, мынакей биринчи, а 2 минус. Мына экинчи контакт минус, үчүнчү контакт минус. Санын эсептеп атабыз да, канча штук экенин. И 2 выход. 4 менен 5 выход турабы? Азыр ушу контакттар бар болуш керек да, турабы? Эми ачканда моторго кеткен 2 зым ясно, турабы? Эми ал мындай светинен карап эле көрүп алдың. Хорошо, аны көрбөй эле коелу. Биз текшердик, плюс бар. Бир эле зымдан келет да. Текшердик, 2 минус бар. Бирок биз кнопкадан иштекерди сурган жок элек. На самом деле ал жерде мына 2 минустун мына бирөөсү жок эле. Анда эмнеге 2 минус болуп калды? 2 минус болуп калган себеби мына моторчикте мына зым келет дагы. Нерде спираль бар да эми. Мындай болуп кирди дагы. Мына масса мындай кирип туруп, спиралинен кайра айланып туруп, мынакка масса чыгып калды. На самом деле бул жерде масса жок. Түшүнүп атасыздарбы? Туура текшериш үчүн кнопканы иштегиден суруш керек. Суруйсуң, сурган абалыңда 2 масса келип атабы? Уже мына экөө тең бар. Плюс келип атабы? Уже питание бар. 1 плюс 2 масса келип атабы? Уже ал эшиктеги питание нормально. Уже кнопка либо проблема кнопкадан, либо мотордон. Эми буну текшерген жолу. Сен мотор полный кнопканы саясың, мотор иштетесиң. Биринчи мына экөөнө тең массаны көрөсүң, бар. Кнопканы иштетип туруп, кармап туруп текшересиң. Монда плюс, монда минус турабы, жокпу? Кнопканы иштеткен абалда. Иштетпесең, экөөнө тең минус тура берет. Нагрузка бербесеңчи, түшүрүп туруп текшересиң. Плюс барбы, минус барбы? Эгер кармап туруп иштетсең, плюс, минус бар болсо, анда болду, моторду чукуй бересиң. Иногда мындай болот. Питание полный келет. Иштетсең, вроде ток чыгат, иштебейт. На самом деле мындай болот. Азыр мына контактка тийип турат, турабы эмне? Мына контакта могул жерге тийип турат. Бирок бул убакыт өткөн сайын бул контакт эки бир мындай учураша турган контакт, мындай тому бар да, постоянно учураша турган жери контакт учурашкан сайын мындай акырындап азайып бара берет. Типа сварочный шлакка окшопчу, бою кыскарып бара берет. Кийин ал чикайт этет, бирок мына контакттар неполноценно тийбей калат. Тийсе дагы шлак болуп калат, ток өткөрбөй калат. Ошону тазалаш керек. Мына именно мына жерлерин, мына менен бириккен жерлерин ачыпчы. Болду, ошол эле. Кнопкада мисалы кнопка ремонт дегенде биз ачып алып, мына контакттарды да тазалайбыз, мына контакттарды эле. Түшүндүңүздөрбү? Ичинде андан башка деле маселе боло бербейт өзү. В основном эле кнопка ремонт кылмай дегенде ошо ичин ачып алып, мына контакттарды эле тазалайбыз. Буну контактты тазалаганда бир секрет бар. Мелкий наждак менен тазалаш керек. Потому что сен хрупкий, мындай айтканда, зубчиги чоң менен тазалаганда, баягы мына учураша турган жердин бети эми чоң болуп айтканда тунук болсо, эгер бул мындай зеркальный болсо, эки зеркальный бири-бирине тийгенде полный тело тиет дагы, токту жакшы өткөрөт, ысыбайт. Если сен муну калың наждак менен кылсаң, муну аймап, мындай ара кылып коет да. Ал кийин учурашканда мындай жакшы жетпей эле, баягы сен тырмап койгондогу мындай чыгып калган тыбыттар эле учурашат дагы, ысып туруп шлак болуп бири-бирине мусор калтырып коет. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн мелкий кнопка менен аппак кылып тазалаш керек. Мисалы мелкий дегенде мындай 1000ден жогору. Ал деген мынтип кармасаң аны наждак экенин да сезбейсиң ал. Вообще бумага да, мындай айткандачы. Ошондой менен тазалаш керек. Бул бир секрет да. Мен деле башында билбей эле өгөлөр менен тазалап жүргөм. Хрупкий наждактар менен тазалап жүргөм. Лезвие бычак менен тазалап жүргөм. Отвертка менен тазалап коет элем. Кыскасы, мына кийин бара зерикпей чачып туруп, анан кийин бетин таза кылып тазалап, кайра чогултуп коем, ошо менен келбейт да магачы ошол. Ошондой кылып иштесеңер, өзүңөргө деле статус ал кайра келбейт.
кыскасы айтканда ошол системага өтүш керек. Вопростор барбы, кимде кандай суроо бар, ким эмнени түшүнгөн жок,